Алланын элчисинин кызыктуу сөздөрү. Ислам дини жөнүндө сиздер албетте көп нерсени билесиздер, балким мусулман болуп турсуздар. Андай эмесе, ислам медицинасы азыркы замандын акыл менен уйкашабы же карама-каршы болобу, ошону терең сүйлөшөлү. Биринчиден менде мондой суроо пайда болду. Пайгамбарыбыздын заманында 6-7 кылымдарда конкретно пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү ооруганда эмне аракеттерди кылган? Ушул суроо көптөн бери пайда болуп, акыркы 3-4 жума канча деген китептерди, хадистерди изилдеп чыгып, аябай сонун бир сиздерге материал жасап берейин деп чечтим. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оорулардын дарылоо үчүн дары чөптөрдү, диеталык тамактануу жана гигиеналык процедураларды колдонгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху медицинада дарылардан тышкары руханий да, физикалык да жыргачылыкка жетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү ыкмалар кеңири колдонуп келген. Албетте пайгамбар эмне кылган, ооруп калганда эмнени ичкен, эмнени колдонгон, бунун баардыгы медицина постулаттары хадистерде жазылып келген. Исламдын алгачкы доорундагы аалымдар аларды өзүнчө китептерге чогултушкан. Пайгамбардын медицина көз карашын хадистерди чогулткан бул имам Малик болгон. Анын Аль-Муватта жайындагы Мухаммед пайгамбардын ислам медицина жана оорулардын дарылоого байланыштуу сөздөрү камтылган. Жана ошондой эле албетте баардык пайгамбарыбыздын сөздөрү, аракет кыймылды хадистерде чогулуп келген. Эң авторитеттүү хадис чогултуучу бул имам Аль-Бухари болгон. Эмне үчүн имам Маликти айтып атамын, Бухарини айтып атам достор? Мен баардык сөздөрүмдүн источниктери бул хадистер болот, жана ошондой эле башка медициналык трактатталар болот, жана ошондой эле современдүү заманбап китептерден алынып келген. Эми источниктердин баардыгын айтып келсем убактыбыз жетпейт. Ошондуктан основной жалпы менин билимим бул хадистерден чыгып келет. Аны айткандай эле пайгамбарыбыз 70 түрдүү дары чөптөрдү айта кеткен. Ошол 70 чөптөрдүн арасынан бир эле чөптү сиздерге бүгүн айта кетем. Бул деген алоэ. Пайгамбардын мондой сөзү бар: ден соолуктун ачкычы 2 алоэда жана кирес салатта деген. Анткени заманбап технология менен билебиз эмне үчүн пайгамбарыбыз алоэны макта кеткен жана өзү да колдонуп келген. Анткени алоэ ширесинде кальций, магний, калий, натрий, темир, марганец жана цинк сыяктуу минералдар көп. Ошондой эле метаболизм жана клетка нормалдуу иштеши үчүн зарыл болгон С витамин А, Е, В1, В2, В6, В12 витаминдери жана фолий кислотасы бар. Ошондой эле ар кандай ферменттер. Жалпысынан алганда алоэ вера ширеси 90 аминокислоталарды, 20 минералдарды жана көптөгөн витаминдерди камтыйт. Бул эң сонун табигый тамак аш кошумчасы болуп саналат. Заманбап медицинада анын дарылык касиеттерин тастыктап ар кандай буюмдарды жасоодо колдонулат. Алоэ вера мисалы дем алуу жана тамак сиңирүү органдарын дарылоодо, стрептокок жана стафилококк инфекцияларында, тери ооруларын дарылоодо жана жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууда кеңири алоэ вера колдонулат. Мындан тышкары көбүнчө алоэ ириңдүү жана инфекциялуу жараларды дарылоодо чоң жардам берет. Анткени алоэ вера ткандардын регенерациясына чоң жардам берет жана тездетет. Жана ошондой эле алоэ вераны илгерки замандан бери жана азыркы учурда дагы алоэ вераны көптөгөн ооруларга дарылык касиетин колдонуп келишкен. Бул деген көптөгөн китептерде жазылган, көптөгөн аалымдар жаза кеткен, көптөгөн ученыйлар жаза кеткен. Ошондой эле азыркы учурда Forever Living Products деген компания ушулардын билимдердин баардыгын чогултуп, дүйнө жүзүндө 90% алоэ вера өстүрүп, дүйнө жүзүнгө тараткан ушул компания болот. Бул компаниялык эч ким башка мынчалык көп алоэ вера өстүрбөйт дагы. Эмне үчүн биздин алоэ эң мыкты? Кыргызстанда 1-орунду алып атат, дүйнө жүзүндө 1-орунду алып атат, эң таза, эң пайдалуу зат болуп эсептелип атат. Анткени бунун баардыгына халал деген сертификация берилген мусулман өлкөлөрдүн. Жана ошондой эле бул алоэ вераны биз өзүбүз эгебиз, өзүбүз өстүрөбүз, өзүбүз дыйканчы болобуз. Жана ошондой эле Кыргызстандын да бутуна тургузуп атканы, салым кошуп атканы дагы алоэ верачылар болуп атат. Эми бизге ким жетсин? Мисалы